Бишкек шаарынын тургуну Сергей Федотов такси айдоочусу болуп иштегенде 20 жыл болгон. Акыркы 4 жылдан бери Яндекс таксиде иштейт. Бул убакыт ичинде бир да олуттуу кырсык болгон эмес. Бирок айдоочунун айтымында жолдо жүрүүдө кооптуулук жогору болгондуктан камсыздандыруу сөзсүз керек дейт ал. До этого не было такого. Камсыздандыруу менин оюмча жакшы чечим. Буга чейин ким кааласа, унаанын же адамдын камсыздандыруусу эле болуп келген. Жүргүнчү менен айдоочуга жакшы болду. Сапар башталгандан тарта баары камсыздандырылат. Бул абдан жагымдуу. Сиз буйрукту кабыл аласыз. Жүргүнчү унаага отурат, баары камсыздандырылган болот. Яндекс таксиде эми жүргүнчүлөрдүн гана эмес, таксисттин өзүнүн да өмүрү жана ден соолугу камсыздандырылган. 47 жаштагы мурдагы мамлекеттик кызматкер Замир Ызаков 5 жылдан бери таксиде иштейт. Анын айтымында бир нөмөттө 25ке чейин буйрутма болот. Күтүүсүз кырдаалдардын ыктымалдыгы ар дайым өтө жогору. Клиент кыз аркада отурган, кетип атсак, аркадан келип пешеходный, азыр жана лежачий полицейский чоңулук жасап койбоду. Мен ошондон өтүп атканда келип аркама сүздү да. Анан аркада клиент кыз чочуп кетти. Мен ошого алып эле, ой, карындашым кандай жакшысыңбы десем, мен жакшымын. Кыргызстанда Яндекс.Го кызматына буйрутма берүү учурунда унаа салонундагылардын бардыгы үчүн өмүрдү жана ден соолукту камсыздандыруу программасы иштеп жатканына 1 айдан ашты. Кызмат толугу менен акысыз жана такси айдоочулары өздөрү кабыл алган ар бир буйрутма үчүн төлөмдүн өлчөмүнө да сапардын наркына да кошулбайт. Вы как бы не тратите время на то, чтобы там... Камсыздандыруу Яндекс.Го кызматын чакыргандан тарта көрсөтүлгөн жерге чейин иштейт. Буйрутманы сервисте кылуу маанилүү. Сиз оорукананын чыгымдарын ким толуктай турганын аныктоо үчүн убакытты текке кетирбейсиз. Баары жол коопсуздугун камсыздаган инспекторлордун жана тиешелүү кызматкерлердин катышуусу менен аткарылышы керек. Бийлик органдарына кайрыласыз. Андан кийин камсыздандыруу компаниясына кайрылыш керек. Алар төлөмдөрдүн суммасын аныктайт. Максимум 800 000 сом болушу мүмкүн. Ар бир адам үчүн жеткиликтүү болгон атайын таблица аркылуу аныкталат. Биздин максатыбыз коопсуздук тармагына өзүбүздүн салымыбызды кошуу жана коопсуз сапарды камсыздап берүү. Камсыздандыруу төлөмдөрдүн өлчөмү ар бир адамга алган жараттын ордугуна жараша 800 000 сомго чейин жетет. Кырсык болгон учурда сиз тиркем аркылуу Яндекс.Го колдоо кызматына кайрылышыңыз керек. Анда сапарды камсыздандырган компаниянын байланыштары жана андан ары кантип улантуу боюнча деталдуу көрсөтмөлөр берилет. Так как я приезжая, получается, я город почти что не знаю. Мен шаардык болбогондуктан калаанын жолдорун жакшы билбейм. Мен үчүн Яндекс.Го'ну колдонуу оңой. Көпчүлүк учурда жакшы айдоочулар туш келет мага. Но я считаю, что это достаточно хорошо, что это сделали. Бул абдан жакшы чечим деп ойлойм. Кандайдыр бир күтүлбөгөн жагдай болуп кетсе, бул кенемте дагы болуп калат да. Мисалы мага жагымдуу болмок. Элге страховка керек. Страховочный, даже страховканы керек дегенибиз менен деле азыр жашоо өзү бар. Страховка керек, болуш керек албарда. Мне кажется, у нас важно, потому что у нас... Бул абдан маанилүү деп ойлойм, себеби бизде авариялар байма-бай болуп жатпайбы. Бир жолу мен бараткан таксида сүзүшүп кеткен, андыктан керек деп ойлойм. Но это хорошо, я считаю, это очень хорошее дело. Бул абдан жакшы нерсе. Жүргүнчүгө айткан жерине жетерине, кандайдыр бир кырсык же башка нерсе болгондо камсыздандыруусу бар экендигине кепилдик берилип жатпайбы? Мындай камсыздандыруу программасы Кыргызстандын аймагына биринчи жолу киргизилип жатат. Азыркы учурда ал өлкөнүн бардык шаарларында Яндекс.Го кызматынын заказдары үчүн жарактуу.